Жақсы ба? Жақсы, қандай? Жақсы, Роман. Нормально. Қарап атасың балаларды? Спасибо большое, что посетили. Это дорого стоит. Всегда помним непосредственно вашем участии в жизни Ильи, то, что вот вы постоянно выделяете деньги на его лечение. И вот благодаря вашей помощи многим кыргызстанцам Илья наш развивается и идет на поправочку. Да? Да. Идет на поправку, хорошо. То есть много продвижения, он полностью слепой был, сейчас восстанавливается зрение стало. Слава Богу. Вот, реагирует на слова. Спасибо. Спасибо вам, Талбек Насырбекович, за вашу любовь и заботу. Сейчас вам вот этот электрический плит Спасибо. Талбек Насырбекович, спасибо. И мы также не можем оставить вас без своего внимания. Вот я каждый год ездил на пасеку, помогаю отцу Виктору. Это вам, вашему домашнему, вашей семье мед. Это наш океанский, чисто кыргызстанский мед. Чтобы вы также были здоровы, долгих вам лет. Все, Рахман, Талбек Насырбекович. Очень неожиданно, конечно, приятно для нас, что посетили. Вам спасибо большое. Бүгін 3 декабр мүмкіншілігі шектелгендердің ел аралық күні бізде атайын іс-шара түзіп, бұйрық шығарып, жалпы шаардағы ушу денсаулығы мүмкіншілігі шектелген жарандарыбыздан кабар алып, ар бир жетекчи ушу шефтикке алып, ушу үйүнө барып кабар алып атабыз да. Буга чейин дагы мына балдардын көмөкчү интернатына бардык. Ал жерде 218 бала тарбияланат. Аларга дагы жардамды бердик. Бул жерде мына көз азиздер, дүлөйлөрдүн кому бар. Буларга дагы бизге кайрылышкан, буга чейин жардам сурап, ушул ремонт иштерине деп 327 миң сом акча бөлүп бердик эле. Мына азыр көбү болуп атабыз, ремонт иштери жүрүп атыптыр. Андан сырткарда бүгүн ушул майрамына каратагы Атайын мэриядан 350 миң сом акча бөлүп берип, жардам көрсөтүп кетип атабыз да. Эми биздин максатыбыз ушулар көз азиздер, дүлөйлөр өндүргөн товарларды биз Атайын өкмөт токтому чыккан жакшынакай сапаттуу товарларды өндүрөт экен. Биз ушул мектеп интернаттарга, бала бакчаларга, карыялар үйлөрүнө ушулар өндүргөн товарларды алуу боюнча да Атайын жетекчилерге тапшырма беребиз да. Жалпы шаар боюнча бүгүнкү күндө ушу соцсачтада учетто турган бүгүн 2905 биздин жарандарыбыз бар. Соцфонддо турган 4900дөн ашык биздин жарандарыбыз, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар да. Анын 18 жашка чейинкиси 2000ден ашык бала бар да. Бүгүн ушулардын баардыгына ушул ар бирине чейин барып колдоо көрсөтүп жардам берип атабыз да. Биз ушул күнүн эле 3 декабрь күнү гана буларды эстебестен биз дайыма милдеттүүбүз. Ушул мүмкүнчүлүккө жараша булардан кабар алып, жакшы сөзүбүздү айтып, моралдык жардам
көрсөтүп, материалдык жардам көрсөтүп турганга биз милдеттүүбүз. Биз уларга буга чейин да шефтикке алып ар бирине жардамды көрсөтүп жүргөнбүз. Мындан ары дагы ушундай жардамдарды аянбастан уларга дайыма көмөк көрсөтүп турабыз.